Кылкандуу дан эгиндерин жыйноо өзгөндө быйыл жылдагыдан эрте башталды. Буга себеп быйылкы ысык аба ырайы. Аймактагы Тамеки илимий өндүрүштүк айыл чарба кооперативи быйыл 80 гектардан ашык аянтка буудай эгишкен. 120,5 гектар жерди айыл өкмөттөн арендага иштетебиз. Биз айыл өкмөттүн 120 гектар жерин арендага алып иштетебиз. Анын 83 гектарына буудай эккенбиз. Азыр алгачкы орумду баштадык. Түшүмдү гектарына 4 тоннадан жогору күтүп жатабыз. Мамлекет тарабынан жеңилдетилген насыя аркылуу берилген Орусиянын үрөнүнөн да 6 гектарга эктик. Азыр быш элек, бирок көрүнүшү жакшы түшүм берет деп үмүт кылып жатабыз. Дагы сен кан баштайбыз. Райондо быйыл 25 000 гектарга ашык аянтка эгин эгилсе, анын 16 000 жакынын кылкандуу дан эгиндери түзөт. Дандын түшүмдүүлүгү мол болгон жерлерде жакшы. Мына 1 гектарга 5 миллион сорем болсо, мына 1 метр квадраттагы жердеги эсептегенибизде 521 стебель чыгып атат да, ошондо түшүмдүүлүк аныкталат. Эрежени толук сактабагандар дыйкандар бар да, дыйкандар 200дөн 230дан эгип эле анан кийин баягы мына жер суюк болуп калып эле анан от басып кетет, түшүмдүүлүк аз болуп калат да. Түшүм жыйноо өнөктүгүнүн башталышында айыл чарба адистери аймактагы айыл өкмөттөрдүн өкүлдөрүнө арпа буудайды коромжосуз жыйноо боюнча семинар өткөрүштү. Анда агро жана техникалык коопсуздук эрежелери, үрөндүн сапаты талкууланды. Учурда өзгөндө 10го жакын буудайдын сорту өстүрүлүп жатат. Түшүмдүүлүк азыр баштап атабыз, ушул чарбада турабыз. Кечекисине оруп көрдү эле. Азырынча ушул жерде где-то 40 центнерден айланып атат. Былтыры буудайдан 25 центнерден, орточо арпадан 20 центнерден алганбыз. Быйыл деле ошондой түшүмдү күтүп жатабыз. Негизи бизге былтыры 150 тоннадай Россия Федерациясынан келген үрөндөр келген, жогорку сапаттагы. Ошо үрөндөрдөн бардык товар өндүрүүчүлөргө жана үрөн чарбаларга берилген. Азырынча болжолду мониторинг жүргөнүбүздө алардыкы дагы түшүмдүүлүгү жакшы эле байкалып атат. Семинардын жүрүшүндө түшүм жыйноодогу кызмат көрсөтүүнүн баалары да талкууланды. Орток чечимге ылайык комбайнчылар 1 гектарга суугат жерди 5,5 миң, кайрак жерди 5 миңден урушат. Райондо жалпы 86 комбайн бар. Техника жетишсиздиги жок. Ал тургай учурда жакынкы райондорго жардам берип жатышат. Мындан сырткары Нарын, Ысык көл областарына дагы коңшу Өзбекстанга ооруп жыйноого көмөктөшүү үчүн техникалар жөнөтүлөт. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.